Деревня, она, значит, моя. Дерево, о, менен бүтүп атат, значит, оно, мое дерево. Конь, он мой. А существительных мужского рода спрашивает он какой? Мужской роддогу зататоштор жөнүндө ал кандай? Он какой деп сурайбыз. Мисалы, это дом. Он какой? Он высокий и красивый деп жооп беребиз. О существительных женского рода спрашивает, она какая? Отвечаем. Она – это ваша собака? Да, моя. Она какая? Она умная. О существительных среднего рода спрашивает, оно какое? Это ваше село? Да, наше. Оно какое? Оно большое и красивое. Бұл ар бир родго тиешелүү өзүнчө мүчө бар экен. Орус тилинде он какой деп мужской роддогу сөздөр сурасак, женский роддогу сөздөр жөнүндө она какая деп суроо берет экенбиз. Мынакей карасаңар, бул суроодо какой, он какой деп үнсүз тамга менен бүтүп атат. И менен жооп берип атканда дагы высокий, красивый деп ошондой мүчө менен жооп берет экенбиз. Женский роддогу суроолорго она какая, ая деген мүчө менен суроо берип атсак, жооп бергенде дагы она умная деп ая мүчөсү менен жооп берет экенбиз. Средний роддогу сөздөргө оно какое деп сурап атканда, оно большое, красивое деп жооп берет экенбиз. Эми мынау сөздөрдү, кийинки сөздөрдү 3 родко бөлүп көрөлүк. Бул бөлүштү распределите следующие существительные по родам. Төмөнкү зататошторду роддор боюнча бөлгүлө. Мында кантип бөлөбүз? Бул жерде эң биринчи белгиси роддордун бул окончание болчу. Лето бул о тамгасы менен бүтүп атат, демек средний род. Бул жерде үлгү көрсөтүлгөн. Образец. Женский род она. Дорога она. Женский род она какая? Она ровная и прямая. Ушул сөздөрдүн баардыгын көнүгүүдөгү ушинтип родко бөлүп жазып чыгып, алга суроо берип, жана ага жооп бергенге аракет кылгыла. Лето, озеро, пляж, лодка, катер, солнце, песок, отдых, погода, лес, дорога, рыба, улов, сын, дочь, грузчик, эвакуатор, тигр, антилопа. Задайте вопросы к ним и напишите ответы, как на образце. Бул сөздөргө, окулган сөздөргө суроо берип, кто он? Или кто она? Она какая? Или кто он? Он какой? Деген суроолорду берип, ага жооп беребиз. Дорога, она какая? Она ровная и прямая. Мына ушундай үлгү менен калган сөздөрдү средний родго, мужской родго бөлүп жазып көргүлө. Эми карап көрүңүздөр, дагы бир зататоштордун кандай жазаларына көңүл бөлөлүк. Сөздөгү орус тилинде мисалы абдан сөздөр көп. Эң акыркы бир Ожиковдун сөздүгү боюнча 54 000 сөз камтылса, андан башка да чоң сөздөрдө 120 000 сөзгө чейин бар экен орус тилинде. Бирок баардык сөздүн баарын билип алуу мүмкүн эмес. Ошондой болсо да биз көбүрөөк билгенге аракет кылабыз, көбүрөөк окуганга аракет кылалык. Анан ошонун ичинен кантип сөздөр жазалат деп
көрүп алалык. Бул зататочтор сөздүн тилдеги баардык сөздөрдү алсак ошонун бир 60%ке жакын түзөт экен, эң көп экен. Ал сөздөр ошол эле зататочтун өзүнөн жаңы сөз жаза алат экен. Башка сөз түркүмдөрүнөн, мисалы этиштерден дагы жаза алышы мүмкүн экен. Мына ошолорго мисал. Посмотрите, как образуется существительное, называющее лицо. Караңыздар, бул жерде адамды билгизген же болбосо адамдын бир профессиясын, кесибин билгизген зататочтор кантип эмненин жардамы менен жазалат экен. Как образуется существительное. Учить, учитель. Караңыз, учить бул этиш сөзү, окуу, окутуу. Окутуу деген сөздөн учитель, окутуучу деген сөз жазалып атат. Бул окутуучу деген кыргызча, орусча алганда тель деген сөз жасоочу мүчөнүн жардамы менен жасалды. Летать, летчик. Демек, бул сөздүн уңгусуна лет деген сөзгө чик деген сөз жасоочу мүчө уланып, летчик деген сөз пайда болду. Трактор, тракторист. Сиздер көрүп тургандай, тракторист бул трактор айдоочу, ист деген сөз жасоочу мүчөнүн жардамы менен жасалды. Чистить, чистильщик. Бул сөз шик мүчөсүнүн жардамы менен пайда болду. Лыжи, бул мурунку сөздөр этиш сөздөрдөн жасалса, эми караңыз, бул деле зататоч экен. Зататочтон эле кайра жаңы зататоч. Адамды билгизген, адамдын кесибин билгизген сөз жасайбыз. Мисалы, лыжа, лыжи, лыжник, ник мүчөсү менен, ник сөз жасоочу мүчөсүнүн жардамы менен жасалды. Футбол, футболист, ист мүчөсү менен жасалды. Эми көңүл бөлүңүздөр жана эсиңиздерге тутуңуздар. После букв Д, Т, З, С, Ж прибавляется окончание чик, чик. Например, доклад, докладчик. Эсиңиздерге туткула. Д, Т, З, С, Ж тамгалар менен бүтсө сөздүн уңгусу аларга чик деген сөз жасоочу мүчө уланып, жаңы сөздөр жасалат экен. Мисалга алсак, доклад, докладчик, доклад жасоочу адам.